Өзгөчө конок бүгүн бизде андыктан айымдар дейли. Сул айымдар экранга жакыныраак келип отуруңуздар. Ооба, бойдок экен. Бойдок экен. Күмүш сырга айтпайбыз, алтын сырга эле тагалы кулактарга. Ал эми биздин коногубуз менен кесиптешим тааныштырып өтсүн. Сөзсүз түрдө тааныштырабыз. Бишкек шаардык клиникалык ооруканада 2 жылдык ординатурасын өтөп жаткан Улук Кулбаев мырза. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Оңой эле таптыңыз, Кыйналган жокмун. Тепкич менен чыктыңызбы же лифт менен дегендей? Эң башында эле мында бурчтарды карап баштадыңыз, лифттин эшиктерин. Лифт бар деди. Сиз сураштырып кирдиңизби? Мыкты экен. Анан айтсаңыз, негизинен эле сиз дарыгер болгондон кийин көбүнчө дарыгерлер эртең мененки таңды дагы кантип тамактанып, ден соолукту кантип чыңдаш керек же болбосо эртең менен таңзардан кантип тамактанганда күнү бою мындай чымыр денеде жүрөсүң деген нерселер сиз көп билесиз. Анан сиз таңда кандай тососуз? Кандай тамактануу менен баштайсыз? Биз деле ошол эрежелер менен жүрөбүз дайыма. Биринчиден дайыма эле окуп жүрөбүз. Мен деле эл катары биринчи турганда мындай аракет кылам да суу ичкенде, кээде жетишпей калам жумушка баратканда. Анан ичпей да калышым мүмкүн. Көбүнчөсү бир стакан суу менен анан жумушка барам. Ошол жумуш жактан болушунча сүт азыктуу тамактарды жегенге аракет кылабыз. Ошо каша деп коет. Күрүч менен. Анан обед маалында жейбиз. Жакшы экен. Анан суу ичебиз деп атасыз. Сууну мисалы кандай? Фильтрден өтүлгөн суу же кадимкидей эле крандан ала эле иче аласызбы? Же кайнатылган сууну муздатып ичесизби дегендей? Жок, азыр технологиянын өнүккөнүнө фильтрлер болот өзүнчө. Ар бирге коюп койсо абдан жакшы. Негизи тоодун суунан алып келебиз биз дагы. Ошол жактан алып келип ичебиз. Ошол эле суудан бирок крандан мындай аракет кылабыз ичпегенге. Кайнатылган сууларды ичсе жакшы болмок. Бул жакшы. Анан Айтсаңыз, Улук мырза, негизи эле ак калачандар таңды өзгөчө баштайт экен. Адам баласы күн сайын ар дайым ден соолукта сак саламатта жүрүү үчүн дагы кандай өзгөчөлүктөр менен, балким таңкы көнүгүүлөрдөн сырткары дагы эмнелер менен таңды баштоосу керек? Таңды баштоодо биринчиден эле тургандан кийин биз эми медицина кызматкерлери айтабыз, бирок өзүбүз жетишпейбиз да, чынын айтканда. Көнүгүүлөр жасоо керек. Чоюп, омурткаларды чоюп дегендей, булчуңдарды чоюп, кан жүгүртүп, ошо бир күндүк энергия жакшы толукталат да деп ойлойм. Жакшы экен. Анан сиздин өзүңүздүн кесибиңизге кайрылып келели. Анан кесибиңиз өзү хирургмун деп атасыз. Хирург. Быйыл 2-нчи жыл ординатура буюрса хирургия бөлүмүндө. Анан айтсаңыз, эмне үчүн ушул хирургия жагын тармагын тандап алдыңыз? Ким түрткү болгон сизге ушул дарыгерлик кесип? Дарыгерлик кесипке өзүбүздүн атабыз түрткү болгон, себеби ал дагы хирург болуп эмгектенет көп жылдан бери. Ата-эне түрткү болот экен, андан кийин ошол мага атам түрткү болгону себеп болгон да. Ошол себептүү келип калгам. Демек, атаңыз да медицина кызматкери. Медицина кызматкери. Абдан жакшы. Негизи алма сабагынан алып түшпөйт деп коет. Мына ошол себептен сиз да медицина тармагына. Анан сизге жагып атат, бул нерсе? Абдан жагат. Кичинемден эле эңсеп келгем. Бул анда сиздин балалык чагыңыздагы келаткан кыялдардын бири экен. Жашырбай эле айтайын, 2-нчи класска чейин учкуч болгум келген аябай. Анан 2-нчи класстан кийин мындай гезиттерди көрүп калчумун, врачтарды көрүп калчумун аябай. Азыркы профессорлорду ошондо көрчүмүн да. Интервью берип аткандарын бизге окшоп. Ошого кызыккам аябай.
ошол себептен го деп ойлойм. Бул нерседе көп нерсе түрткү болот. Бирок чындап эле бул гезит тармагы дагы адамзатына негизинен эле мындай көп нерсеге түрткү болуп, анан кыялдарыңды өзгөрткөнгө дагы жардам берет да. Себеп дегенде мен деле кыялым ошол гезит сыяктуу эле меники дагы алмашып кеткен дегендейчи. Анан жакшы экен. Негизинен эле бул дарыгерлердин кызматыңыздар, жумушуңуздар бул оор. Себеп дегенде адамзатынын өмүрү менен адамдардан алышасыздар, өмүр бересиздер. Сиз эң биринчи ушул ооруканага барып, жаңы гана өзүңүздүн ординаторлук окууңузду, жумушуңузду баштаганда эң биринчи корккон нерсеңиз эмне болду? Бир сезимдер болот да, коркочу мен туура эмес кылып алам же болбосо адамдын өмүрүнө жакшы жагына, ногуна бура албай эле зыян келтире алсам эмне болот деген ойлор келди беле? Албетте андай ойлор келет, бирок медицина кызматкери болгондуктан эч нерседен коркпош керек. Бул биздин жумушубуз да, элдерге жардам берүү. Биринчи эле коркконум ошол операцияга киргенде коркобуз. Чоң операциялар жасашат биздин профессорлор. Ошон үчүн башында коркуу сезими болду биринчи киргенде, андан кийин көнүп калдык уже. Эч коркунуч жок. Эң алгачкы кирген операцияңыз тууралуу кыскача айтып бересизби? Эң алгачкы операция перитонит деп коебуз бизде. Аппендицит деп коет, ошол аябай өтүшүп воспаление болуп кеткенде ириңдеп баштайт да, ошо ички органда. Кичине көлөмдө операция болуп калат, перитонит деп. Ошол операцияга киргенбиз. Көп чоң кесип болот, ошондо коркпом. Негизи эле ар бир кесипте алгачкы кадамды жасоо аябагандай оор. Биз деле мисалы алгачкы тилеге келгенде, камераны көргөндө башкача операциядан да жаман дегендей. Ошо сиз эле операцияга кирген сыяктуу бизде ошондой сезимдер болгон. Ал эми бизге көптөгөн SMS билдирүүлөр келип түшүүдө аябагандай көп. Ой пикирлериңиздерге рахмат. Анын баары эле Зейнеп экөөбүздү мактаган билдирүүлөр экен. Албетте аларды баарын окуганга жетишпейбиз. Бирөөсүн окуп кетели жаңыртып. Аягы 468 менен аяктаган абонент. Салам, ишиңерге ийгилик каалайм. Ар дайым элдин маанайын көтөрүп жүрө бериңиздер дейт. Албетте сиздерден келген SMS билдирүү биздин маанайыбызды көтөрөт. Андыктан бизден алыстабай, бизден SMS билдирүүлөрдү үзбөңүздөр дейбиз дагы. Анан эске салчу нерсе бүгүнкү биздин тема көп балалуу болуу. Сөз түрдө. Канча балалуу болгуңуз келет деген тема үстүндө. Бизде коногубуз бар, коногубуз Бишкек шаардык клиникалык ооруканасынын 2 жылдык ординатору өтүп жаткан Олок Колбаев мырза. Анан көп балалуу болгонго көз карашыңыз? Көп балалуу бардык эле ата-эне саматса керек деп ойлойм, көп балалуу болгондо. Жекече өзүм айтсам, кичинемде кыялдангам 4 деп, азыр барган сайын азайып баратат, 3 деп калдым өзүмчө. Мындай. Себеби эмнеде азайып бараткан? Себебин деле түшүндүрө албайм, билбейм. Ушун 3 деп болсо деп Кудайдан тилейбиз эми. Жакшы. Анан сиздин кайра эле ошо кесибиңизге, жумушуңузга байланыштуу суроолорду бере берели. Азыркы тапта кайсы оору көбүрөөк түшүп жатат сиздерге? Азыркы тапта эң коркунучтуу болуп жаткан бизде паразиттардык оорулар болуп эсептелет, гельминт оорусу. Көбүнчөсү аябай коркунучтуу дагы келет, жана операцияда аябай көлөмдүү болуп эсептелет да. Бул альвеококкоз жана эхинококкоз оорулар болуп эсептелет. Эң көп эле түшкөн жылына 1000ге жакын эхинококкоз оорусу боюнча оорулар түшөт, бизге кайрылышат да. Эң эле коркунучтуу болуп ушул 2 паразиттардык оору болуп эсептелет да. Анан калган дагы аппендицит оорусу, дагы көптөгөн оору түрлөрү аябай көп, өзүңүздөр билесиздер. Ошолордун бардыгы менен күрөшүп келе жатабыз. Анан ошо эхинококк деп калдыңыз. Бул эмнеден улам башталат бул оору? Симптомдору кандай? Бул оору кир колдун оорусу деп айтылат, көбүнчөсү. Колуң таза жуу. Дайыма өздүк гигиенаны сактоо керек.
Себеби ошол биз көбүнчөсү дагы анын айыл жергесинен булардын бир ачак деп коебуз бизде. Ошондой бир жерлери бар. Көбүнчөсү могу түштүк тараптан, Ош жактан, Жалал Абад жактан, түндүк тараптан ушул Нарын областынан көп оорулуулар жана ысык көлдөн кайрылышат да. Ушул оору менен, Ушул оорулар менен, эхинокок жана альвеокок оорулары менен. Себеби ал жактарда мал жандыктары жана үй жаныбарлары көп болгонуна байланыштуу көбүнчөсү ушул мышык жана иттерден жугат да. Жаш балдарыбыз колун жуубай, итин ойнотуп, анан ошо келип колун жуубай тамактангандан келип чыгат ушул оору. Кантип алдын алуу керек? Алдын алуу жолдорун кененирээк айтып өтсөңүз. Алдын алуу жолдору биздин мамлекетте өзүнчө бир изоляция деп коет. Бул көптөгөн сумманы талап кылат да. Биздин мамлекетибиздин мындай күчү жетпегенине байланыштуу азырынча эң жөнөкөй бул профилактика, колду жууп, өздүк гигиенаны сактап тамактануу жана ушу үй жаныбарларын ит жаныбарларынан көбүрөөк айрылуу да. Себеби адамдын өмүрүнө коркунуч жаралып жатпайбы? Биз ичибиз ооруганы менен, үй жаныбарларын жоготууда ичибиз ооруганы менен биз адамдын өзүнө коркунуч келип атат. Ошон үчүн. Жакшы экен. Анан бул альвеококоз эмеси ушул ооруну операциядан тышкары мындай эле дарыласа болобу же сөзсүз түрдө операция аркылуу дарыланабы? Мындай да, тиги жаңы оорулуу бизге кайрылганда биз дайыма көрөбүз, УЗИ текшерүүдөн өткөрөбүз. Размерин, көлөмүнө карайбыз да. Если мындай чоң болсо, биз аны сөзсүз операция жолу менен алуу керек. Если кичинекей болсо, биз дайыма аракет кылабыз операция кылбаганга, бирок айла жоктон болуп атпайбы ушундай. Биринчи дары-дармек менен башында аракет кылып көрөбүз жоготконго. Болбосо андай операцияга? Болбосо операция жолу менен алынат. Анан операция болуп кеткенден кийин дагы кандайдыр бир көзөмөлдөп турасыздарбы? Албетте, операциядан кийин дагы аябай көп убакыт мөөнөт менен дарыланышат оорулуулар. Мындайча айтканда өмүрүнүн аягына чейин деп деле айтса болот. Ошол паразитке каршы дары-дармек ичип турушат да. Ошо операциядан кийинки дагы период аябай длительный, мындай узунураак болуп калат да. Анан көбүнчө негизинен көп адамдар ошол операция болгондон кийин, ооругандан кийин бир гана дарыланат дагы, анан экинчи ирет кайрадан келбей калышат. Келбей койгон дагы жарандар бар да. Пациенттер бар, болот. Анан ал учурда кандай кыласыздар? Үйлөрүнө барасыздарбы же байланышасыздарбы? Же сиздер дагы тим коесуздарбы дегендей? Жок, биз эч качан тим койбойбуз. Биз жашаган жерине барып текшерүү жүргүзүп тургула деп дайыма айтабыз. Ошол жерден УЗИден өтүп туруш керек дайыма. 6 айда бир келип консультация алып туруш керек, көрүп туруш керек. Биз жака келип. Ошол дайыма рекомендация берип жөнөтөбүз. Эң сонун азаматсыздар. Улук мырза, мен кайра эле сиздин кесимиңизге кайрылгым келип турат. Негизи эле ак халатчан дарыгер болуу үчүн кишиде кандай сапаттар болуу керек? Эң башкы сапаттар, мүнөзү кандай болуу керек, балким айтып өтсөңүз. Мүнөзгө эми 5 кол тең эмес деп коет, ар ким ар кандай болот, ар адам. Менимче токтоо болуш керек, аракетчил болуш керек, өзү менен өзү болуш керек. Кудем ушул 3 сапат болсо жакшы эле болмок. Бул адамдын да өзүнүн эрки болуш керек да, ошо өзү менен өзү күрөшүш керек, анын кызыгуу болуш керек деп ойлойм. Ошол. Бирок биз сиздин сыртыңыздан эгерде баа бере турган болсок, аябай эле токтоо болушуңуз керек. Анан бир жери ооруп келген адамды ушунчалык кылдаттык менен карайсыз. Мен ушул эле баа берип атам сыртыңыздан. Аракет кылабыз, албетте. Жардам бергенге. Анан ушул эле боюнча кайра суроолорум келип жатат. Көпчүлүк учурда мисалы операция десе абдан коркушат. Абдан коркот. Анан операцияга жок, жол бербейбиз деп такыр жол бербей койгондор бар да.
Биз дайыма операцияга кирердин астында оорулуунун өзү менен жана туугандары менен кеңешебиз, аларга түшүнүк беребиз. Өздөрү макул болот же макул эместигин билдирип, бизге кагазга кол коюп берет. Абдан жакшы. Ал эми биздин коногубузга WhatsApp аркылуу суроо келип түштү. Аягы 019 менен аяктаган абонент: саламатсыңарбы? Хирург байкеге суроом бар эле. Эхинококк оору менен ооруган адамды кантип билүү керек дейт. Эхинококк менен ооруган адамды билүү абдан кыйын, себеби клиникалык белгилери жок дагы келет да, мындай жөн эле мындай текшерүүдөн жумушка баратканда же жумушка кабыл алынганда биз дайыма текшерүүдөн өтөбүз да. Мындай капыстан билинип калуусу мүмкүн да, УЗИден текшерилгенде. Ошон үчүн дайыма элдерди чакырмак элем, ушу текшерүүдөн өтүп туруңуздар дайыма. Абдан жакшы. Мыкты экен. Анан негизинен элечи бул дарыгерлердин мындай оорда жумушуңуздарчы, бул түшүнсөк болот. Өзгөчө хирургия, бул жалаң операция, адамдарды кесесиздер, кайра тигесиздер, кайра ошол нерсесин бүтөйсүздөр дегендечи. Анан ар бир эле дарыгердин, ар бир эле адамдын өзүнүн устаты болот эмеспи? Сиздин устатыңыз ким? Ким көбүрөөк сизге жардам берип, ким сизге үйрөтүп келет ушул убакытка чейин? Ушул убакытка чейин бизде өзүбүздүн урматтаган профессор устаттарыбыз, агайларыбыз бар. Биз доктор, медицина илимдеринин доктору профессор Мусаев Акылбек Инаятовичтин колунда эмгектенип келатабыз, үйрөнүп келатабыз. Жана дагы бизде Омаров Рахат Арзбекович деген профессор, доктор медицина агайларыбыз бар. Ошолордон аракет кылабыз, дайыма алардын чоң көлөмдүү операцияларына кирип карап турабыз. Ошолордон бир жакшы нерсесин үйрөнсөк деп дайыма жанталашып эле турабыз, бирок жетишкен убакта жетишип калабыз, кирип көргөнү. Анан өз алдыңызча операция жасадыңызбы? Өз алдынча бул негизи бизде өз алдынча жасаганга болбойт. Дайыма жок, мисалы жаныңызда ошол устаттарыңыз карап турат, анан бирок сиз жасап. Болду эле? Болот, болгон. Канча жолу болду? Көп эле жолу болгон, санаган эмесмин. Биринчи оорууну эстеп калгам, биринчи жасаган. Ал азыр жакшы эле. Ал азыр абдан жакшы, 3 күндүн ичинде чыгып. Мыкты экен анда. Абдан жакшы. Эң башкысы мындай жакшы маанилүү суроолорду эле окуп, анан сиздерге жооп алып бергенге даярбыз. Эгерде маанилүү суроолордун көптөрүн окуй албай калсак, эфирден тышкары сиздерге СМС билдирүү катары жөнөтүп коебуз. Сөзсүз түрдө, албетте. Аягы 198 менен аяктаган абонент: саламатсыздарбы? Васкулит оорусун кантип айыктырса болот дейт. Васкулит оорусу иммунопатологическое заболевание деп коебуз. Заболевание сосудов. Бул көбүнчөсү хирургдарга тиешелүү эмес, бирок дарыгер медицина кызматкери болгондон кийин азыр көптөгөн кеңештерди бере албайбыз, эфир кыска болгондуктан ревматолог жана сосудистый хирургдарга барып сөз көрсөтүү керек, себеби ар бир эле оору өзүнчө коркунучтуу. Ошон үчүн көрөрманга айтмакмын, барып көрүнүп келсеңиз деп. Наки. Барып көрүнүңүз. Ден соолук бул адамдын эң биринчи байлыгы. Эгерде ден соолук жок боло турган болсо, анда колуңузда болгон байлыгыңыз да текке кетет. Андыктан келиңиз, ден соолукта бололу дейли дагы. Биз сөзүбүздү жыйынтыктардын алдында ден соолукка кам көрүү боюнча, тамак аш боюнча канткенде адамдын ден соолугу чың болот жана канткенде адам заты негизинен эле оорудан алыс жүрө алат. Дагы ошол туурасында кыскача маалымат бере кетесизби? Биз кандай десем, эрте менен эрте туруу керек деп ойлойм. Себеби бардык эле жетишкен адамдар көбүнчөсү эрте менен эрте турушат экен. Анан таза тамактануу керек, характер питания деп коебуз. Бизде кыргыздарда көбүнчөсү эт азыктарына байланышкан тамактар да. Анан
рационго ушул овощи, фрукты ошолорду кошуп, мөмө жемиштерди кошуп тамактанышсын, спорт менен машыгышсын, сууларга барып, бассейндерге барып сүзүңүздөр, жайкысын эс алыңыздар, көлгө барып. Ошол. Бул дагы адамзатынын мындай ден соолугуна кандайдыр бир оң таасирин тийгизген нерселер. Анан биздин убактыбыз да соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бардык кыргыз элине жакшылык каалайм. Алдыда келаткан шайлоолор жакшы өтсүн, тынч өтсүн. Жерибиз аман болсун, кыргыз эли бар бололу, бай бололу дегендей. Ошо эч качан оорубаңыздар. Биз ар дайым жардам бергенге чын дилибизден даярбыз. Сиздер да оорубаңыздар. Ошол. Рахмат. Таңкы пирамиданын негизинде Пирамида телеканалынын жамааты сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым эл кызматында болуп жүрөрүңүздөрдү үмүтчүбүз.